Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко америкалык Кетлин Чукагянды баш көтөртпөй жеңип алды. Биринчи бөлүктүн аяк ченинде Шевченко таңдашын басып алып чыканак менен урганда маңдайы жарылып канап кетти. Экинчи раундда дагы партерде иштеп күтүлбөгөн соккуларды жасап каршылашынын айласын кетирди. Үчүнчү раунд башталгандан көп өтпөй Шевченко Чукагянды көтөрүп чаап, токтоосуз бетке сокку узата баштады. Буга чыдабаган атаңдашы багынып берүү аргасыз болду. Натыйжада Шевченко техникалык нокаут менен уткан мушкер катары жеңүүчү аталды. Ушуну менен кыргызстандык спортчу чемпиондук намын 3-чү ирет коргоду. Мушкер кыздардын беттеши Бишкек убактысы боюнча 9 февралда эртең менен Техас штатынын Хьюстон шаарында UFC 247 турниринин алкагында өттү. Маалымат Благ Спутник KG. Ухань вирусу 37 миңден ашуун адам жабыркап, 813 адам көз жумду. Кытайдын саламаттыкты сактоо боюнча улуттук комиссиясы коронавирустан жабыркагандар тууралуу маалыматты таратты. Ага ылайык 8 февралда 89 адам каза болсо, 2656 адамда коронавирус аныкталды. Каза болгондордун 81-и Хубей провинциясында, Хэнанда 2, калгандары Хубей, Хэлун, Сизян, Анхой, Шандун, Хунани жана Гуанси, Чжунцукта катталды. Орunu жуктургандардын көпчүлүгү Хубейдин тургундары. Жалпысынан коронавирустан 813 адам көз жумуп, 37527 адам жабыркады. Коронавируска каршы дарылангандардын ичинен 2649 адам сакайып, ооруканадан чыгарылды. Маалымат Благ Супер KG. Бүгүн Бишкекте авто жуучу жайда өрт чыкты. Бишкекте Абдрахманов жана Курункеев көчөлөрүнүн кесилишиндеги авто жуучу жайда өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, учурда өрттү өчүрүү үчүн 5 бригада иштеп жатат. Бүгүн саат 14:52 чамасында өрт өчүрүүчүлөргө Курункеев жана Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде өрт чыкканы тууралуу маалымат түшкөн. Жеринде 5 өрт өчүрүүчү бөлүм иш алып барганы айтылат. Ошондой эле ички иштер кызматкерлери жана тез жардам кызматынан 1 бригада тартылган. Өрт эмнеден чыкканы жана жабыр тарткандар боюнча маалыматтар тактала элек. Маалымат Благ Назар Ньюс KG. Джеки Чан коронавируска каршы дары жасагандарга миллион юан убадалады. Атактуу актер Джеки Чан коронавируска каршы дарыны жасагандарга 1 миллион юан берерин айтты. Чет элдик басмалардын маалыматына ылайык, дарыны иштеп чыккандардын кызматы маанилүү эмес. Илим жана техника вируска каршы күрөшүүдө негизги ролду ойнойт. Менимче вируска каршы дарыны эртерээк жасаса болот. Бир кездеги эл толгон көчөлөрдүн ээн калганын көргүм келбейт. Менин мекендештерим жашоодон ырахат алуунун ордуна вирус менен күрөшүп жатканын да көргүм келбейт, деди ал. Маалымат Благ Супер KG. Жээнбеков Атамбаевге каршы көрсөтмө берсем үй камагына чыгарымды сунуштады. Бул тууралуу камактагы жогорку кеңештин экс-депутаты Равшан Жээнбеков адвокаттын жардамы аркылуу Азаттыкка берген маегинде билдирди. Анда Жээнбеков камалып турган Бишкектеги номер 1 тергөө абагында өзүнө карата кысым жок экенин, буга чейинки камерадагы түнкү тинтүү системалык кемчилик деп эсептерин билдирген. Равшан Жээнбеков тергөө жүрүшүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге каршы көрсөтмө берүү сунушу болгонун билдирген. Атамбаевге каршы көрсөтмө бериңиз, үй камагына чыгаралы деп сунуш болду. Мен саясий компромисске бара аларымды, бирок жалган көрсөтмө берип, ар намысымды сата албасымды айтып баш тарттым деп билдирген Жээнбеков. Равшан Жээнбеков былтыр 12 декабрда Кармалып ага жазуу кодексинин 244 беренеси жана 264 беренеси боюнча айып коюлган. 14 декабрда айыптоодо 309 берене кошулган. 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо учурда Той Таш айылында болгон үчүн экс-депутат камалганга чейин Ички иштер министрлигине бир канча жолу суракка чакыртылган. Жээнбековдун талапкерлери ал Кой Ташта мыйзам бузбай арачы болуп жүргөнүн белгилеп жатышат. Маалымат Благ Азаттык. Бүгүн миңден ашуун казак жарандары Кыргыз өлкөсүнөн чыгып кетишти. 7-8 февралда Казакстандан Кыргыз өлкөсүнө кең болуң жана токмок өткөрмө жайлар аркылуу көп адамдар өткөнү байкалган. Өлкөгө кирген казак жарандары бүгүн 9 февралда артка кайтып жатышат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришип, саат 10:00 карата алынган маалымат менен тааныштырат. Ага ылайык Кыргыз өлкөсүнөн миңден ашуун казак жараны чек ара аркылуу мекенине өтүп кетишти.
Учурда кыргыз-казак чек арасында абал туруктуу. Казакстан менен чектешкен аймактагы көзөмөл өткөрүү жайлары штаттык режимде иштеп жатат. Жарандар жана транспорт каражаттары күндөгүдөй тартипте өтүп жатышат. Окуянын чоо жайы 7 февралда кыргыз-казак чек арасында жакын Жамбыл областынын Масанчы айылында жергиликтүү тургундардын ортосунда массалык мушташ орун алып ок атышуу болгонун кабарлаган. Кыргыз өлкөсүндөгү Токмок аймактык ооруканасында 17 казак жараны медициналык жардам алуу үчүн кайрылган. Алар Масанчы айылында чыккан массалык мушташтан жаракат алгандардын билдиришкен. Жаңжалдын кесепетинен 8 адам каза болуп, 40 жаран денесинен ар кандай жаракаттарды алганын өлкөнүн ички иштер министри маалымдаган. 9 февралда казак басылмасы каза болгондордун саны 10го жеткенин жазып чыгышты. Маалымат Булак Супер KG. Бул тууралуу Казакстандын ички иштер министринин орун басары Алексей Калайчиди билдирди. Анын айтымында 2 адам ооруканада өзүнө келбей үзүлгөн. Министрдин орун басарынын маалыматы боюнча Масанчы айылындагы башаламандыктардын учурунда 5 полиция кызматкери жаратылган. Алардын 3-өөнө ок жаңылган. Ички иштер министринин өкүлү чырды жөнгө салууда полиция курал-жарак колдонбогонун белгиледи. Учурда 39 адам ооруканада дарыланууда. 8 февралга караган түнү Казакстандын Кардай районундагы Масанчы, Сартөбе, Каракемер айылдарындагы башаламандыктан 8 адам каза болуп, 10 адам жаратылган. Бир топ турагуу имараттар өрттөлдү. Казак бийлиги Кардай районунда техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаал жарыяланды. Трамптын планы боюнча Израилдин жаңы картасы даярдалууда. Израиль АКШ президенти Дональд Трамп сунуштаган планга ылайык өлкөнүн жаңы картасын даярдай баштады. Бул тууралуу Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху билдирди. Жаңы картага Йордан дарыясынын жеги жана жаңы еврей конуштары түшүрүлөт. Атайын түзүлгөн Израиль-Америкалык комитет картаны түзүү ишин жогорку чегинде жана ал аз гана убакыт алат деп билдирди Нетаньяху. Жакынкы чыгыштагы кырдаал быйыл январь айында АКШнын президенти Дональд Трамп Израиль менен Палестина автономиясынын ортосундагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча планын жарагандан кийин курчуп кеткен. Анда көз карандысыз Палестина мамлекетинин Йордан дарыясынын батыш жээгинде жана Газа секторунда түзүү каралган. Ал эми Иерусалим болсо Израилдин бөлүнгүс борбору катары көрсөтүлгөн. Дональд Трамп бул планды кылымдын долбоору деп атаган. Израилдин бийлиги аны жактаганы менен палестинкалыктар мындай шартты эч качан кабыл албасын билдирген. Маалымат Булак Азаттык. Асель Кадырбекова кызынын жүзүн коомчулукка жарыялады. Жылдыздуу түгөйлөр Нурлан Насип менен Асель Кадырбекова буга чейин 1 жашка толо эле кызынын жүзүн жашырып келишкен. Өткөн жылы 27 мартта кыздуу болушкан ырчылар Асель Кадырбекова менен жолдошу Нурлан Насип Instagram баракчасына жаңы төрүлгөн наристесинин сүрөтүн чыгарып элдин сынына кабылышкан эле. Мындан улам Асель кызы менен чогуу түшкөн сүрөттөрүнө жүзүн быйтыкчалар менен жаап келген. Ал эми Асель Кадырбекова Instagramдагы жеке баракчасына кызы Дарья менен түшкөн сүрөтүн түктөп, бирок кызынын жүзүн быйтыкчалар менен жапкан эмес. Эскерте кетсек, Нурлан Насип менен Асель Кадырбекова 2019 жылдын 27 мартында кыздуу болушкан. Маалымат Булак Назар News KG сайты. Азербайжанда мөөнөтсүз парламенттик шайлоо өтүп жатат. Өлкөдөгү бардык добушканалар эртең менен ачылып, добуш берүү жүрүп жатат. Ага 19 саясий партия катышып, парламенттеги 125 орун үчүн 1,3 миңдей талапкер атсалышууда. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев былтыр декабрда парламентти таркатып, мөөнөтүнөн мурда шайлоо февралда өтөөрүн жарыялаган. Бийликтеги жаңы Азербайжан партиясы мунун себебин Милли Мejlистин жагыланышы менен түшүндүргөн. Шайлоого оппозициячылар күчтөрдөн Мусафат жана Реал партиялары катышууда. Ал эми оппозициячыл күчтөрдүн улуттук кеңеши бул шайлоо президенттин атасы Гайдар Алиевден башталган бийликти жакындарына өткөрүп берүү салтын бекемдейт деп сындап ага катышуудан баш тарткан. Добушканалар ачылгандан бери бир нече арыз келип түштү. Шайлоодо талапкерлердин бири активист Бактияр Гаджиев Бакудагы шайлоо участогунда президент добуш берет деген жөө менен тоскоолдук жаралганын Азаттыктын Азербайжан кызматына айтты. Былтыр октябрь айынан тарта Азербайжан өкмөтүндө кадрлык өзгөрүүлөр башталган.
Премьер-министр Новруз Мамедов кызматтан кетип, анын ордуна Алиевдин жардамчысы Алим Асадов тайындалган. Ошондой эле президенттин администрациясында дагы бир катар кыскартуулар болгон. Азербайжанда соңку парламенттик шайлоо 2015-жылы өткөн жана оппозициялык партиялар ага катышуудан баш тарткан. Илхам Алиев 10 миллиондой адам жашаган Азербайжанды 2003-жылдан бери башкарат. Ага чейин анын атасы Гайдер Алиев мамлекетти 10 жыл жетектеген. Маалымат булак Азаттык. Модель Бегимай Карыбекованын жылаңач сүрөтү талкууга түштү. Модель Бегимай Карыбекованын социалдык тармакка жүктөгөн жарым жылаңач сүрөтү талкууга түштү. Анын Instagram баракчасындагы күйөрмандары кызы талкуу алды. Айрымдары фигураңдоңду деп жазса, айрымдары өтө арыксың. Ушул сүрөттөр мусулманчылыкка туура келбейт. Айткан сынды түшүнүү менен кабыл алганыңыз оң. Себеби өзүңүзгө билинбеген кемчиликтер бар экендиги чындык. Бул сүрөттөр иренжитүүчү сүрөттөр деп эсептеймин деген ар кандай сын пикирди да жазышкан. Аны менен бирге эле Бегимайды колдоп шилекей аккан быйтыкчаларды коюп, сени сүйүп калдым деген шелтемелер дагы жок эмес. Маалымат булак Nazar News KG сайты. Ухан вирусу 37 миңден ашуун адам жабыркап, 813 адам көз жумду. Кытайдын саламаттыкты сактоо боюнча улуттук комиссиясы коронавирустан жабыркагандар тууралуу маалыматты таратты. Ага ылайык 8 февралда 89 адам каза болсо, 2656 адамда коронавирус аныкталды. Каза болгондордун 81-и Хубей провинциясында, Хэнанда 2, калгандары Хубей, Хэлун, Сизян, Анхой, Шандун, Хунани жана Гуанси, Чжунцукта катталды. Орunu жуктургандардын көпчүлүгү Хубейдин тургундары. Жалпысынан коронавирустан 813 адам көз жумуп, 37527 адам жабыркады. Коронавируска каршы дарылангандардын ичинен 2649 адам сакайып, ооруканадан чыгарылды. Маалымат булак Супер KG.